Бүгүн астмага жана аллергияга каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Биз буга байланыштуу Кыргызстандагы абал жана мына ушул ооруларга болгон баягы камкордуктар, айыктыруунун же алдын алуунун жолдору айтор бардык көйгөйлөрдү ар тарабынан сүйлөшөлү деп маектешели деп мейманыбызды студиябызга чакырып. Улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонологу Мадемилов Мамед Жолдошбекович таңкы замана студиясында мейманда. Кутмантаңыз менен. Кош келипсиз. Эң эле алгач ушул күндүн таржымалына токтололу. Бул күнгө сиздер тараптан кандай көңүл бурулат, кандай иш-чаралар өтөт? Эми Сандык сактоо министрлигинин буйругу болгон. Тилекке каршы биз бүгүн эмес, бир нече жума мурун өткөргөнбүз. Атайын үй бүлөлүк дарыгерлердин арасында окутуу жүргүзгөнбүз. Ошо аллергия оорусун, аллергический ринит, анан бронхиалдык астма оорусун кантип аныктап, кантип дарылап, кантип диагностикасын кантип жүргүзүш керек экенин, мындай иш аракеттерди окуу методикалык процесстерди жүргүзгөнбүз. Андан сырткары бизде астма школа деген бар. Ошол жакта бейтаптарды чакырып, анча-мынча бейтаптарды отургузуп, ошолорго үйрөтүп, кандай суроолор болсо, ошол суроолоруна жооп берип, акыркы мындай медициналык илимий тажрыйбалар менен бөлүшүп, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кантип дарылоо эмелер жолдору болуп атат деп айтып бергенбиз. Бүгүнкү көрсөтүүдө дагы ушул акыркы мындай жаңы ыкмалар менен дагы бөлүшөбүз, буюрса. Эми ушул бронхиалдык астма, аллергия жөнүндө сөз кылалы. Эл ичинде мындай түшүнүк бар. Аллергиянын өтүшүп кетиши бул астмага алып келет деген. Негизи туура. Аллергия бул деген тукум куйтурган оору. Көпчүлүк учурда балдарда, кичинекей балдарда, чоң кишилерде болгон учурда бир туугандарынан издесек табабыз аллергияны. Мисалы, кээ бир кишилерде бронхиалдык астма оору болсо, ата-энесинде балким жөн эле аллергия бар болчу, же аллергический ринит деп коебуз. Мурду чүчкүрүп, жана жыттарга, же болбосо гүлгүлдөгөн мезгилде бир түрлүү могул кийиздерге, клещевой, болевой клещ деп коебуз. Ошолордун токсиндерине жана түрлүү эмелер болот, аллергендер болот. Ошолорго реакция берчү да, мисалы. Андан ошол оору аллергический ринит жана башка аллергиялык эмелер астмага, бронхиалдык астмага өтүшүп кетиши мүмкүн. Бронхиалдык астма деген бул эмне? Бул түтүкчүлөрдүн кысылып калышы да, ошо аллергиялык реакцияга түтүкчүлөр кысылып, анан адамдарга, ошо бейтаптарыбызга дем жетпей кыйналат да, демигип. Анан биринчи жардамы бул жана ингаляторлор бар. Эң негизгиси бизге эң таанымал бул сальбутамол дарысы. Ошону биринчи учурда колдонот биздин бейтаптар. Ошол дарыны чачкандан кийин түтүкчүлөр ачылып, мындай кадимкидей жеңил дем алып калышат. Бирок азыркы учурда бул бир аз тактикалар өзгөрүп атат да, дарылоо тактикалары. Ошол тактикалар жөнүндө айтып берсеңиз. Маселен? Мурунку тактикалар боюнча, бул биздин бейтаптарга да өтө маанилүү да. Мурун приступ болуп атса, эгерде жеңил приступ болуп, дем кысылып атса, сальбутамолду чачып коюш керек болчу. Азыркы акыркы жалпы эл аралык рекомендацияларды алып кетсек, биякта биз жөн эле сальбутамол чачпай эле, андан сырткары ингаляционный кортикостероид деген бар да. Бул дары өзүнүн тизмесинде кортикостероид гормондор бар. Ошолорду чачыш керек да. Сөзсүз түрдө колдонулган сайын, сальбутамол колдонулган сайын, же башка дарылар, жана түтүкчүлөрдү ача турган дарылар бар, түрлүү дарылар бар. Ошолорду колдонгондо, ошо менен чогуу ингаляционный кортикостероиддер колдонуш керек да. Бул эң негизги маселе, азыр өзгөрүп аткан. Андан сырткары кошумча дарылар бар, мурдуна чачкан дарылар бар, аттарын айта албайм, тилекке каршы таблетка формасында дарылар бар. Ошолорду чогуу колдонуш керек. Муну эми сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө, дарыгердин мындай сунуштары менен колдонуш керек. Эме деп коебуз го, жана күнүнө канча маал, канча чачмадан дегенде да. Анан башка маселе бул дарыларды туура эмес колдонуу да. Эгерде дарыларды туура эмес колдонуп аткан учурда, кайрадан эле биздин бейтаптар өзүнүн оорусун контролдо болбой калат.
түтүкчөлөр кайра эле кысылып, кайра приступ берип, ошо аллергиясы күчөй бериши мүмкүн да, бронхиалдык астмасы күчөшү мүмкүн. Анан мен ушул учурду колдонуп техника ингаляция деп коебуз, ингаляция техникасын көрсөтүп коеюн дегем. Эми негизгиси бул мындай ингаляторлор болот. Формалары түрдүү, ингаляционный кортикостероиддагы ушундай эле дары болот, ушундай флакондо. Анан бул спейсер деген. Спейсер деген бул атайын мындай резервуар деп коелу. Бул аркылуу дары дармектер өпкөн түйүнө чейин жакшы жетет да. Эгерде дарыны түз эле чачса, анда дарынын жарымысы эле ооз ичинде эле калып калат да. Анан муну менен чачса, өпкөн түйүнө чейин көбүрөөк түшөт да. Эми эң негизгиси бул ушул эгерде спейсер жаныңарда жок болуп калса, анда түз эле мындай чачыш керек. Эгерде спейсер болсо, колдон келсе спейсер аркылуу чачыш керек да. Алдын ала чайкайт, демди толук чыгарат, чыгаргандан кийин түтүкчөнү кысып туруп чачат. Чачкандан кийин ичинен терең сороттагы бир чачат, бир терең сорот кармайт. Анан бир аз убакыт кармап, бир нече секунда кармап, мурдунан чыгарат. Анан кайра экинчи жолу чайкап туруп, экинчи жолу чачат да. Биздин бейтаптар туура эмес кылат. Кээ бир учурда алар 2-3 жолу басып туруп бир терең дем алып коет да, бул туура эмес да. Ар бир дозасын өзүнчө чачыш керек. Анан ар бирине дем алыш керек. Ар бирине өзүнчө дем алыш керек. Бул бир, анан ингаляционный кортикостероид деген дарыларга сөзсүз түрдө ооз ичин чайкап, бул эми ар бир дарыгер бейтаптарга түшүндүрүп берет консультация учурунда. Бирок бул дагы өтө маанилүү да. Анан дарыларды айткан маалында ошо токотор маалында колдонуш керек да. Өтө маанилүү, убакытысына. Себеби бул ооруну контролдош керек. Анан эгерде жакшы болуп баратса, жана дозировкасын азайтабыз, же башка күнүнгү колдонуку маалдарын азайтабыз, ушундай маселелер болушу мүмкүн да. Бейтап өзү кантип контролдоп турат, кантип көзөмөлдөп турат? Бейтап колдоо туура жакшы суроо, эң жакшы суроо. Бул бейтап контролдош үчүн дарыларды мал-мал менен колдонсо, анан мындай пикфлометр деген жабдык болот. Атайын ар бир адамдын өзүнүн салмагына, жашына, боюна жараша аткара турган нормасы бар да. Ошол норманы врачтар эсептеп чыгарып берет, чийип беришет. Анан өзү терең дем алып, мындай үйлөп, канча миллилитр үйлөп атса, ошого жараша өзүнүн абалын билип турат да. Мен кайсы жашыл зонадамын, сары зонадамын, кызыл зонадамын депчи. Эгерде кызыл зонада болса, балким дарыгер менен байланышып, чачма дарыларын мындай кратность деп коебуз, ошону көбөйтүп, күнүнгү колдоно турган, мисалы 2 жол колдонуп атса 4 жол колдонуп, жана башка ушундай. Жеткиликтүү баада эле ала алабы мындай жабдыктарды? Бул дагы абдан маанилүү суроо. Себеби дарылардын баасы ар түрлүү. Бирок мен айта алам, кээ бир дарылар, комбинированный дарылар бар. Ошо комбинированный дарылар 1000 сомдон азыраак болушу мүмкүн, 700-800 сом турушу мүмкүн. Эгерде бейтап учетто турса, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлик борборунда турса, андан да арзаныраак алышы мүмкүн. Түрлүү дарылар бар. 600-700 сомдук дарылар бар. Тилекке каршы 5-6 миң сомдукта дарылар бар, 3 миң сомдукта дарылар бар. Бирок мындай өтө кымбат эмес дарыларды да тапса болот да. Анткени теле көрүүчүбүз жазган экен, менин 2 балам, жолдошум аллергия, чөп, чаң күндөн бардык нерседен дарылары бардык нерседен аллергия күчөп кетет. Биз ар бир дарыны бир балабызга 5-6 миң сомдон алып жатабыз. Эми менин сунушум аллергологторго көрүнүп, пульмонологторго көрүнүп, кеңешин алып, анан арзаныраак түрдүү дарылар бар, эффективдүү дарылар бар. Барып көзөмөлгө мындай учетко туруп карап көрсө болот. Себеби менин оюмча арзаныраак дарылар табылат. Бир дары 5-6 миң сомдук дарыдан сырткары да дарылар тапсак болот да. Бронхиалдык астмасы бар адам, аллергиясы бар адам дары дармектерден сырткары өзүн кандай алып жүрүш керек, өзүнө кандай кам көрө алат? Рахмат. Биринчиден
аллергиясы бар продуктыларга этият болуш керек да. Эми биз жалпы рекомендация беребиз биздин бейтаптарга. Бул сары түстөгү, кызыл түстөгү мындай жашылча жемиштерден алыс болуу. Мисалы кээ бир адамдарда помидор же арбуз, дарбызыбыз эме аллергия чыгарышы мүмкүн да. Анан цитрусовый эме жашылча жемиштер дагы ошолор дагы мындай күчөтүшү мүмкүн. Кээ бир кишилердики чаңга болот, кээ бир кишилердики гүлгө болот. Ошо биринчи учурда аллергендерден алыс болуш керек да. Өзүн сакташ керек. Балким кээ бир кишилердин жаздыгына аллергический реакциясы болушу мүмкүн, ошол тооктун жүнүнө. Ошол себептен биз сунуш кылабыз жаздыкты алмаштыргыла деп, жана башка да. Анан алар эми бара-бара өзүлөрү деле этият болуп калышат, колдонуудан. Анан эгерде мындай мурду күчүп атса, атайын мурдуна чача турган дарылар бар. Дем кысып атса, демге өзүнчө дарылар бар. Ошолорду мал менен туура колдонуп турса эле, мындай өзүнүн оорусун контролдоп жүрө алат да. Ал эми астмасы бар адамдар? Астмасы бар адамдар да сөзсүз түрдө ошо дары-дармектерин туура колдонуп жүрүш керек. Ошондой эле рекомендация, себеби рекомендация жалпы аллергиктерге бирдей эле болот да. Анан таза абада сейилдеш керек деген сыяктуу. Мисалы бакчага барганда да этият болот. Эми алар кишилер өздөрү билип калышат. Бирок эгерде биринчи жолу ушундай аллергиянын симптомдору пайда болот атса, мындай коркунуч сезимдер пайда болот атса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, аллергиялык пробаларды коюп, текшерип, аныктап чыкса болот. Анан ошого жараша дары-дармектерди алып колдонуп жүрсө болот. Мындай коркунучтуу эмес да. Бул ооруну контролдоп, өмүр бою жашап келген миллиондогон кишилер жер жүзүндө жашайт. Ошон үчүн бул оору мындай коркпош керек да, бул оорудан көзөмөл эле гана керек. Дарыгер менен дарыгердин сунуштарын так аткарып эле, дарыгердин көзөмөлүндө да жүрүп туруш керек да. Дарыгердин сунушу менен ошол көзөмөлдү тыкыр карап айыгып кеткен жагдайлар барбы? Айыгып, толук айыгып кетпейт тилекке каршы. Биз ремиссия деп коебуз, оору жоголуп кетиши мүмкүн. Кээ бирде жылдап жоголуп кетип, анан кайра бир аз пайда болуп, кайра жоголуп кетиши мүмкүн. Эми түрлүү да, ар бир организм өзүнчө жооп берет да. Ошо. Рахмат сизге кеңешиңиз үчүн. Бизде бүгүн мейманда улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонологу Мадемилов Маамет Жолдошбекович болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми сиздер болсо сак болуңуздар. Мына жогоруда биздин коногубуз дагы айтып өткөндөй, эгерде аллергияңыздар бар болсо, астмаңыздар бар болсо, сөзсүз түрдө көзөмөл, тыкыр көзөмөл керек экендигин дагы жолу баса белгилейбиз. Өзүңүздөрдүн дарыгериңиздердин кеңешин угуп, мына ошолор көрсөткөн жол менен көзөмөлгө алыңыздар. Улантабыз.